Чыңгыз хан өзүнүн 17 баласы менен бийликти алып койгон. Soke dostum, bereket canından geçmesin. Президенттикке болгон талапкерлигимди бүгүн официалдуу түрдө алып турамын. Сооронбай Жээнбековдун пайдасына. Бирок ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетеленме жетекчи кылгысы келет. Ömür Tuluç birinci болобу, Cemil birinci болобу, ал экинчи болобу, Cemil экинчи болобу айырмасы. Бул өмүрдө, бул турмушта, бул жашоодо бир ажыраштыруу. Бул өмүрдүн бүткөндүгүнүн гана себеби болушу мүмкүн да. Құдай барыңызды мұндай достардан сақтасын, Құдай сақтасын. 5 жыл бою эр шаркак иштеп келген эки достун бийликтеги тандеминин ажыраганына жарым жылдан ашып калды. Ал эле эмес, достордун бири УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылды. Эгемендик Кыргызстан тарыхында саясатчылар арасындагы достук же тандемдер кантип башталып, кантип аяктаган жакынкы мүнөттөрдө мына ушул туурасында сөз кылабыз. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Мен аты жөнүм Асель Сооронбаева. Эки миң бешинчи жылкы Жоогазын ыңкылабынан кийин Аскар Акаев бийликтен кеткен. Ошол эле жылы эки белгилүү саясатчы Курманбек Бакиев менен Феликс Кулов тандем түзгөн. Бакиев Акаевди бийликтен кулаткан саясий күчтөрдүн лидери болсо, Кулов элдик толкундоолордон кийин абактан бошогон, саясий туткун катары коомчулуктун кадыр баркына ээ болгон. Алар түзгөн келишимге ылайык Бакиев президент болуп шайланса, Кулов анын мөөнөтү бүткүчө премьер-министр кызматын аркаламак. Ошол кезде бул тандем айрым саясатчылар тарабынан сынга алынып, бийликти эки адамдын бөлүп алуу аракети катары дагы бааланган. Кулов 2018 жылы журналисттерге берген маегинде бул тандем элди түндүк-түштүккө бөлбөө максатында түзүлгөн деп түшүндүргөн. То, что с Бакиевым, там несколько иная ситуация. Когда я освободился, там была у меня встреча, Азимбек Бекназаров меня пригласил, и мы тоже за чашкой чая сели, и он мне прямо сказал, что южане не пропустят теперь северянина, надо, чтобы был южанин. А вы хотели идти сами на президента? Нет, ну тогда другая команда там, значит, была, которая хотела меня поддержать, я согласился. Но потом посоветовались, и мы решили, что ну, раз так ситуация складывается, чтобы не разделять север-юг, вот тогда вот мы решили сделать вот такой тандем. Ошо Курманбек Бакиев менен Феликс Кулов 2005 жылы тандем шарттуу түрдө ошондо биз тандем деген сөздү ачык түрдө оозго ала баштаганбыз. Биз биринчи 2005 жылы ыңкылаптын натыйжасында бийликке келгенден кийин Курманбек Бакиев ошол легитимдештирүү максатында шайлоого барган, албетте бир нече айдан кийин гана. Жана ал кезде Феликс Куловдун дагы авторитети күчтүү болгон, бийликке барайын деген амбициясы деле болгон. Бирок ар кандай рационалдуу бир эсептердин, немелердин анализин негизинде экөөсү ошол үзөңгүлөш болуп, бирөөсү алдыга чыгып, экинчиси премьер-министр болгон турган. Эгер шайлоого барчу болсо, албетте кайра эле бирөөсү жеңмек, бирөөсү ошондо үзөңгүлөш эмес, анда атаандаш бойдон калып калды. Андыктан ошол жерде чечилишкен, Кулов ага макул болуп, бирок ал кыска эле убакыт узаган. Негизинен ал ошол стабилдүүлүктү жана ошол бийликтин туруктуулугун камсыздоо үчүн болгон келишим болгон. Тандемге тиешелүү документти Кулов быйыл Facebook баракчасына жарыялаган. Президенттикке талапкерлердин ортосундагы шайлоо өнөктүгүнө катышуудан баш тартуу жана аларды көрсөтүү учурундагы шарттар жана милдеттер жөнүндө макулдашуу аттуу документти ачыктаган Кулов ошол кезде Бакиев сөзүнө турбаганын жазып чыккан. Тандемдин шартына ылайык Феликс Кулов президенттик жарыштан баш тартып, Курманбек Бакиевди колдоп берген. Кийин Бакиев бул тандемди түзүү Куловдун жеке демилгеси болгонун айтып чыккан. Курманбек Бакиев президент болуп шайлангандан кийин Феликс Кулов премьер-министр кызматын аркалаган. Бирок алардын саясий достугу көпкө созулган эмес. 2006 жылдын этегинде Кулов баштаган өкмөт өз каалоосу менен кызматтан кетет. Саясатчы оппозицияга кеткенин жар салып, кечээки үзөңгүлөшү Курманбек Бакиевдин бийликтен кетүүсүн талап кылган мөөнөтсүз митинг өткөргөн дагы жайы бар.
2014 жылдын октябрь айында Ата журт жана республика партиялары бириккенин жарыялайт. Партия лидерлери Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабанов республика Ата журт деген аталыштагы жаңы саясий бирикме түзгөнүн жар салган. Парламенттик шайлоого аттанган талапкерлердин тизмесинде Камчыбек Ташиев 41-орунда болуп, бул партиянын ички тартиби менен байланыштуу деп түшүндүргөн. Камчыбек Кыдыршаевич мен 41-орун болому, 141 болому, баары бир депутат болом деген дымак менен болсо дагы эмне үчүн Бабанов биринчи, экинчи, Камчыбек Ташиев кылып койсо, мисалы сиз деле каршы болбойт элеңиз да. Эмне үчүн ушундай элде суроо жаралыш керек эле дейм да. Бул саламатсыздарбы? Биринчиден бул айырмасы жок бизде. Өмүрбек Тукулович биринчи болобу, же мен биринчи болобу, ал экинчи болобу, же мен экинчи болобу айырмасы жок. Бирок эң негизинен биз бул жерде партиябыздын ички тартибине ылайык, Биз ошол биздин тизмебизде турган кандидаттарыбыздын, партиялаштарыбызга дем болойлу, дымак болойлу деген маселе менен ошол Өмүрбек Тукулович сүйлөшүп отуруп 41-орунга мен барып турдум. Бирок бул тандем Ташиевке жогорку кеңештен мандат алып келген эмес. 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоо өнөктүгүндө Сузак районунун Бекабат айылында Ташиев менен Өнүгүү Прогресс партиясынын мүчөсү Абдыманап Абдывахаповдун ортосунда пикир келишпестик орун алган. Бул түшүнбөстүк мушташка өтүп, Абдывахапов облустук ооруканага жаткырылган. Жыйынтыгында кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, Борбордук шайлоо комиссиясы Ташиевти парламенттик жарыштан четтетүү чечимин чыгарган. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо Республика Ата журт партиясы жалпы добуштардын 20%дан ашыгын алып, 28 мандатка ээ болгон. Ал бийликчил делген КСДП партиясынан кийинки эле орунду алган. 1 жылдан кийин Республика Ата журт партиясы бөлүнгөнү расмий кабарланган. Камчыбек Ташиев мындан аркы саясий ишмердүүлүгүн Адахан Мадумаров жана Ахматбек Келдибеков менен байланыштырууну көздөрү айтылган. Ал өзүнүн Ата журт партиясы аркылуу жергиликтүү кеңешке барууну пландаганы кошумчаланган. Айтмакчы, Өмүрбек Бабанов менен Камчыбек Ташиев 2017 жылкы президенттик шайлоого дагы ат салышкан. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Ташиев бийлик колдогон Сооронбай Жээнбековдун пайдасына талапкерлигин алып, президенттик жарыштан чыкканын маалымдаган. Президенттикке болгон талапкерлигимди бүгүн официалдуу түрдө алып турамын. Сооронбай Жээнбековдун пайдасына. Эми, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мени колдоп атканыңыздар жана мамлекетибиздин бардык булуң бурчундагы Ата журт партиясынын мүчөлөрү жана Ата журт партиясынын колдоочулары, шайлоочулары Сооронбай Жээнбековду президент кылып шайлоого аракет кылыңыздар жана добушуңуздарды бериңиздер. Президенттик шайлоо өткөн соң Бабановго карата кылмыш иштери козголуп, ал өлкөдөн чыгып кеткени, Орусияда баш калкалап жүргөнү белгилүү болгон. 2019 жылдын март айында Камчыбек Ташиев Өмүрбек Бабанов менен Москвада түшкөн сүрөтүн жарыялаган. Ташиев бардык жакшылыктар эми гана башталууда, жакынкы арада көрүшкөнчө деп жазган. 3 айдан кийин Бабанов Кыргызстанга кайтып келген. Ал эми 2021 жылы Кумтөр иши боюнча бир катар саясатчылар, алардын арасында Өмүрбек Бабанов дагы камакка алынган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Бабанов камакка алынат деп эч ким ойлогон эмес. Ошентсе да коррупцияга аралашкан бардык саясатчылар жазага тартылат деп билдирүү жасаган. Всех можем посадить. Вот вы сами знаете, вот насколько вам хорошо известно, в данный момент сидит экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов. Никто не думает, что Өмүрбек Бабанов кто-нибудь посадит. Может даже посягнуть может. Все думали, его никто не может трогать. А мы потронили, потому что у него есть конкретные эпизоды по коррупционным делам. Есть конкретные эпизоды по Асылбеку Жээнбекову. Тоже все думали, что Асылбека Жээнбекова никто не может трогать. Он является братом президента. Нет, мы его тоже посадили. Кийин Ташиев Кумтөр иши боюнча жалпы 20га жакын аткаминер жазага тартыларын, алардын арасында бир гана Бабановдун күнөөсү далилденбегенин айтып чыккан. Өмүрбек Бабанов мамлекетке 1 миллиард сом төгүп, Талас облусуна караштуу Аманбаев атындагы айыл өкмөтүнүн имаратын куруп бергени маалым болгон. Менимче бул саясаттагы ошо жашоонун, саясаттын маңызы ошондой. Бул мисалы үчүн достук деп түшүнгөндө мындай жөн гана жашоодогу достук түбөлүк болот көбүнесе. Ал деле дайыма андай эмес, бирок көбүнесе ал жерде эки киши бири-бири менен бир жумуш үчүн, кандайдыр бир кылган иши үчүн эмес, жеке бири-бирин жактыруусу, жакындыгы, көңүлүнүн жакындыгы үчүн дос болушпайбы. Саясатта саясий тандем деген бул экөөсүнүн так ошол бийликтин
алкагында, бийликти алгалатуунун максаттын алкагында түзгөн шериктештиги. Саясат деген бул түбөлүк эмес эч качан. Эч ким көп жылдар бою мисалы үчүн президент бойдон калбайт же премьер бойдон калбайт. Кыргызстанда болсо ошол эгемендик алгандан берки тажрыйбабыз ого бетер дүрбөлөң, ого бетер узакка созулбаган бир стабилдиктүүлүгү дефицит болгон көрүнүш. Андыктан менимче бул түшүнүктүү жана кайсы бир деңгээлде күтүлгөн тыянак десек болот. Тандем анчалык көп узамады. Саясат, саясий конъюнктура, саясий тең салмактуулук өзгөрүүсү менен дароо эле ошол кездеги ошол туштагы тандемдин дагы эсеби, анын максаттары албетте өзгөрөт жана тандем бузулууга дуушар болот. Аман бол, бактылуу бол Соке досум. Кудай достордон сактасын. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Сооронбай Шариповичке досума өз батамды берейин, өзүм жаштым элем, өзүм окуп берейин, адашып кетпе, толкунданып. О жараткан Кыргыздын жаңы ажоосун кырсыктын баласынан сакта, душмандын заласынан сакта, дос көрүнүп кас болгондон сакта, жанында жүрүп өч болгондон сакта. Соке досум, берекет жаныңдан кетпесин, бак дөөлөт башыңдан кетпесин, жорткондо жолуң шыдыр болсун, жолдошуң касиеттүү кыдыр болсун, жараткан ар дайым сени колдосун. Аман бол, бактылуу бол Соке досум, элибизге ак жолтой ажо бол Соке досум. Амин. Амин. 2017 жылы Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү соңуна чыгып калган учурда анын эң ишенимдүү өнөктөштөрүнүн бири Сооронбай Жээнбеков бийликтеги негизги фигурага айланган. Жээнбеков алгач өкмөт башчы кызматын аркалап, кийин Атамбаевдин ордун баскан. Алгач Атамбаев Жээнбековду чынчыл адам деп сыпаттап, президенттикке татыктуу деп айыптап келген. Бирок президенттик шайлоодон көп өтпөй эки саясатчынын ортосундагы пикир келишпестиктер пайда боло баштаган. Барган сайын саясий тиреш курчуп, эки дос душманга айланган. Мен эч качан аны менен мамилем бузулганын айткан эмесмин. Ооба, биз узак убакыт бою партияларчына өзөңгүлөш болгонбуз. Бирок ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетеленме жетекчи кылгысы келгени, менин аракеттеримди башкарып тургусу келгени, адам катарыда, экс-президент катарыда, партиялаш катарыда ага абийир алып келбейт. Мага анын бул аракеттери таптакыр түшүнүксүз болчу. Ал мени досум, партиялашым деп көп айтат. Бирок чыныгы достор андай кылбайт. Мен мактангым келбейт. Бирок кыйын мезгилдерде керек болсо андан баары качып кеткен кезде да дайыма анын жанында болгом. Үй бүлөмө, жакындарыма коркунучтуу болгондо да Атамбаевди колдоп жүргөм. Азыр анын политтехнологдору мени саткын деп атап жүрүшөт. Бирок кимдин ким экенин убакыт көрсөтөт деген. Атамбаев керек болсо Жээнбековду колдоп жүрүп бийликке алып келген үчүн кыргыз элинен кечирим сураган жайы дагы бар. Барыңардан кечирим сурайм. Өмүр бою үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамдын ичин көрбөй, тышын эле көрүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөнү колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Жээнбековдун тушунда Алмазбек Атамбаев Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулганына тиешеси бар деп 3 ирет суракка чакырылган. Атамбаев муну саясий кысым катары баалап, талапка баш иген эмес. Ал эми Койташтагы окуядан кийин мурдагы президентке бир катар кылмыш иштери козголуп, ал камакка алынган. Кудай баарыбызды мындай достордон сактасын. Кудай сактасын. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Досумду чыгарууга бүт күч аракетимди жумшайм. Урматтуу эгемдер, бүгүн Садырдын айтканына макул болсоңуздар, 2 айдан кийин Садыр Жапаровду президент кылабыз. 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин бийликке келген эки дос эли шаркак иштеп, коомчулуктун алдына дайыма бирге чыгып жүргөн. Ташиев менен Жапаров мындан 21 жыл мурун эле парламентке бир чакырылышка депутат болуп шайланып келген.
Депутаттыкка чейин ар биринде күйүү чумай бизнеси бар болгон. Эки саясатчы парламентке келген жылы эле Жоогазын ыңкылабы болуп, бийликке Курманбек Бакиев келген. Бакиевдин тушунда Камчыбек Ташиев өзгөчө кырдаалдар министр болсо, Садыр Жапаров алгач президенттин кеңешчиси, кийин коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин комиссары, директору кызматтарын аркалаган. 2010 жылы апрель окуясынан кийин Курманбек Бакиев бийликтен кетип, өлкө парламенттик башкаруу системасына өткөн. Мен болсо 2006 жылы Бакиевке каршы чыгып туруп, аянтка кыйкырып, конституцияны кабыл алганда, сен болсо парламенттен туруп алып туруп конституцияны өзгөрттүң, ошол себептен Бакиев бүгүн бийликтен кетти. Ошол эле жылы өткөн парламенттик шайлоодо оппозициялык Ата журт партиясы эң көп добуш алган. Да потому что мы выиграли парламентские выборы. Вот так вам. Вот так выиграете вы так же будете команду. 2011 жылы Ысык-Көл облусунда Кумтөр алтын кенин улутташтыруу талабы менен митингдер өтүп, 2012 жылы Кумтөрдө 1,5 миңге жакын жумушчу айлык акыны көбөйтүү талабы менен иш таштаган. Ошол кездеги депутат Садыр Жапаров Кумтөр боюнча комиссияга төрагалык кылган. 4 айга созулган иликтөөдөн кийин комиссия Кумтөрдү улутташтыруу сунушун берген. Бирок бул сунуш парламент тарабынан колдоо тапкан эмес. Мен таң калам. Ошо каршы берген депутаттарга таң калам. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Экинчиден Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошол эле жылдын октябрында Кумтөрдү улутташтыруу талабы менен башталган митинг тополоң менен аяктаган. Керек болсо, Чыңгыз хан өзүнүн 17 баласы менен бийликти алып койгон. Мына, эмне үчүн биз бул жерге 10 миң адамды топтойбуз деп күтүшүбүз керек экен. Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовго бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча айып тагылып, 1 жылдан 1,5 жылга чейин эркинен ажыратылган. Бирок 3 айдан кийин шаардык сот үчөөнү тең актап, сот залынан бошоткон. Эренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок болгондуктан акталышсын. Ошол эле жылы Садыр Жапаров Караколдо митинг өткөргөн. Ал Ысык-Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деп айыпталган. Жапаров 4 жылдай чет өлкөдө жашап, 2017 жылы Кыргызстанга кайткан учурда камакка алынган. Ошол жылдын август айында 11,5 жылга эркинен ажыратылган. Сентябрындагы өкүмдөрү күчүндө калтырылсын. Жабырлануучу Каптагаевдин көзөмөл даттануусу жана жактоочу Токтосуновдун көзөмөл даттануусу канааттандыруусуз калтырылсын. Садыр Жапаров камакта болгон кезде Камчыбек Ташиев бир нече жолу бийликке кайрылып, аны бошотууну өтүнгөн. Мен ушу досум үчүн деп кетип атамын, Кудай кааласа досумду чыгарууга бүт күч аракетим жумшайт. Садырдын ордуна барып отуруп тур десе отура алар белем депчи. Мен ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, Садырды чыгарганга. Бул президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден дагы бир жол суранып кетем. Сизди колдогон адам катары, мындан ары да колдой турган адам катары сизден суранып кетем. Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз. Ушул жылдын 2-июлунда 75-чилердин каты боюнча иште Камчыбек Ташиев баш болгон 8 киши бийликти күч менен басып алууга күнөөлүү деп табылып, пробация көзөмөлүнө алынды. 2020-жылкы октябрь окуяларынан кийин эки дос бийликке келип, биргеликте 5 жылдан ашуун өлкөнү башкарды. Ал ортодо Жапаров Ташиевке өлкөдөгү эң жогорку сыйлык болгон Кыргыз эл баатыры намын дагы бергенге жетишти. Камчыбек Кыдыршаев досун түрмөдөн гана бошотпостон, аны саясий Олимптин чокусуна алып чыкканга чоң салым кошту. Ал достуктун үлгүсүн баарыбызга көргөздү. Бүгүндө экөө эгиз коздай ээрчип бардык жерде чогуу жүрүшөт. Илгери госсекретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн Ташиевдин кызматын дос секретарь деп айтар элем. Госсекретарга эскертүү берсе, сөгүш берсең, жумуштан бошотуп алмаштырсаң болот эле. Дос секретарды алмаштыра албайсың. Андан кутула албайсың. Ошондуктан урматтуу Камчыбек Кыдырбаевич, сиздин жоопкерчилигиңиз Садыр Жапаровдун тарых алдында кем эмес, балким андан да жогору. Камчыбек Ташиев президент болууну көздөбөгөнүн буга чейин бир нече ирет белгилеген. Садыр Кожоевичтин бийлигине же болбосо президенттигине мен кызыгып аткан жерим жок. Ошондон Садыр Кожоевичтин алып мен бир президент болуп алайын деген оюм жок.
бизди Садыр Кожоевич экөөбүздү бул өмүрдө, бул турмушта, бул жашоодо бир ажыраштыруу бул өмүрдүн бүткөндүгүнүн гана себеби болушу мүмкүн да. Мен депутаттыкка да койбоймун, президенттикке да койбоймун. Мен эч кандай президенттикке койбоймун, эч кандай президенттикке барбаймын. Ал кызматынан кол жуган соң Жапаров Ташиев менен дос бойдон кала берерин, бирок анын саясатка келберин жана учурда эс алуусу керектигин билдирген. Эки киши өзгөчө ошол 20-жылкы октябрда башталып бийлик алмашкандагы окуяларда албетте Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев чындыгында эң башынан эки лидер болуп чыга келишти. Бирөөсү кийин кошулуп калган жок. Андыктан кайсы бир деңгээлде табигый бир шериктештик болду десек болот. Дароо эле ошо жаңы бийлик келери менен эле экөөсү кошоп колго алышты ал бийликти. Бирок анткени менен расмий түрдө бизде конституцияга ылайык эки кишинин бийлиги болушу мүмкүн эмес. Президент бир эле киши. Ошол кезде так ушул кишилер келгенден кийинки конституциялык реформада биз өзгөчө президенттик бийликти күчтөндүрдүк. Азыркы жашап жаткан үстүбүздөгү конституция бул эбегейсиз чоң бийликтин президенттик кеңседе концентрациясы байкалган конституция. Андыктан албетте бул эки киши тандем делгени менен, шерик эки дос делгени менен расмий түрдө ал болушу мүмкүн эмес эле. Андыктан бирөөсү ошол УКМКнын жетекчиси болуп, негизги анын саясий салмагы, күчү ошол УКМКнын ыйгарым муктарынан келип чыкты. Мындай кырдаалда албетте расмий позициялары ар кандай болгондон кийин жана амбициясы, президенттик амбициясы бар болгон, эбактан эле белгилүү болгон Ташиевдин аракеттеринин натыйжасында албетте биз күтүшүбүз керек болчу. Ошол биринчи президенттик мөөнөттүн бүтөөрүнө жакын же бүтөөрү менен кандайдыр бир өзгөрүү болушу керек болчу. Биз эми байкап атабыз, биз көргөндөй ушундай нукта өзгөрүлдү. Февраль айында Ташиев мырза кызматынан алынды. Анын себеби, негиздемеси азыр эми ар кандай талкууланып жатат биз арабызда коомдо. Саясат деген бул башкаруу да, башкаруу, бийлик. Бийликте негизи достук өтө эле сейрек кездешүүчү нерсе да. Бирок тарыхта деген ар кандай ушу саясий достошуулардын мисалдары болгон. Мисалы классикалык мисалдарды келтирсек, байыркы Грецияда, байыркы Римде кандайдыр бир өз кызыкчылыктарын ишке ашырыш үчүн же болбосо бир максатка жетүү үчүн же болбосо жарандык согуштун алдын алуу максатында кандайдыр бир саясий достошуулар болгон. Азыркы политологияда жаңы термин бар, мисалы тандем дегенчи, саясий тандем дегенчи. Бул 90-жылдардан баштап, 1990-жылдардан баштап, 2000-жылдарда ушул айрыкча постсоветтик өлкөлөрдүн башкаруу системасынын мисалдарында айтылып келет. Саясаттагы достук тандем тууралуу пикир калтырыңыз, видео менен бөлүшүп Чекит медиа катталыңыз. Сиздер менен мен Асел Соронбаева болдум. Көрүшкөнчө.